5 декабрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары саламатсыздарбы? Парламент коррупция үчүн жазаны күчөтүү тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Парламент 5 декабрда коррупцияга каршы күрөшүү тармагында айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Мыйзам долбоорун иштеп чыккан УКМК коррупциялык беренелер менен соттолгондор үчүн жазадан айып төлөп кутулуу мүмкүндүгүн жоюуну, ошондой эле күнөөнү мойнуна алып кетирилген зыянды төлөп берген күндө да мыйзамда каралган максималдуу жаза мөөнөтүнүн жарымынан кем эмес убакыт түрмөгө камоону сунуштап жатат. Атайын кызмат мындан тышкары коррупция беренелери боюнча күнөөлүү деп табылгандардын бардыгына өмүр бою мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда иштөөгө, ошондой эле келишимдик негизде аскердик кызматка кирүүгө тыюу салууну көздөп жатат. Ошондой эле тыюулар коррупция боюнча оор же өтө оор кылмыштар үчүн күнөөлүү деп табылгандардын жакын туугандарына да тиешеси болот. Алар сот аткаруучу болуп же укук коргоо органдарында да иштей алышпайт. Буга чейин УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев тамаша иретинде жемкорлордо 31 декабрга чейин кылмыш жасоого убактысы бар экенин айтып, алар бул мөөнөткө чейин жазадан айып төлөп кутулса болорун, кийинки жылдан баштап абакка камала баштай турганын билдирген. Парламент интернетте жала жабуу үчүн айып салуу жөнүндө мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алды. Депутаттар Жогорку кеңештин 5 декабрдагы жыйынында ЖМКда жана интернетте жала жабуу, мазактоо үчүн айып салуу жөнүндө мыйзам долбоорун экинчи окууда жактырышты. Документти 61 депутат колдоп, 6 эл өкүлү каршы добуш берди. Ноябрдын аягында парламенттин укук тартиби боюнча комитети мыйзам долбоорунун өзгөртүлгөн вариантын кабыл алган. Анда айып пулдун өлчөмүн жеке жактар үчүн 100 000 сомдон 20 000 сомго чейин, жактарга 200 000 сомдон 60 000 сомго чейин төмөндөтүү сунушталган. Комитет мүчөлөрү ошондой эле кайсынын жала жабуу же мазактоо экенин аныктоо укугу Маданият министрлигинен укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилиши керектигин билдиришкен. Интернетте жана ЖМКда жала жабуу, мазактоо үчүн айып салуу жөнүндө мыйзам долбоорун Маданият министрлиги сунуштаган. Бүлүк салгандарды тартипке салабыз. Ташиев өлкөдө сөз эркиндиги бар деп эсептейт. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев өлкөдө сөз эркиндиги бар деген пикирде. Бул тууралуу ал 5 декабрда Жогорку кеңеште жемкорлорго жазаны күчөткөн мыйзам долбоору каралып жатканда билдирди. Жыйында Элдар Абакиров коррупция менен күрөштө сөз эркиндиги да маанилүү экенин белгилеп, азыркы вирик коррупционерлердин бети кезинде журналисттик иликтөөлөрдөн кийин ачылганын эске салды. Кыргызстанда толук бойдон эркиндик бар. Кайсы журналист эмнени кааласа, кандай кааласа ошону жазса болот. Акыркы жылдары алардан талап кылып жатабыз. Калп нерсени, мамлекеттик тынчтыкка бүлүк салган адамдарды жазага тартышыбыз керек, деди Ташиев. Бул жыл журналисттерди жапырт камоо, соттоо жана басылмалардын ишин бөгөттөө менен коштолду. Медиа коомчулук жана эл аралык уюмдар өлкөдө сөз эркиндиги чектелип, ЖМКга басым күчөгөнүн айтууда. Бирок президент баштаган бийлик өкүлдөрү андай эмес экенин кайталап келет. Ташиев Вьетнамдык инвестицияны алып келүү үчүн 1 жыл чуркаганбыз. УКМКнын башчысы жана Минкап төрагасынын орун басары Камчыбек Ташиев клуб менен Темиров Лайфтын иликтөөсү боюнча комментарий берди. Иликтөөдө Бишкектеги Аккула ат майданынын жери менен Айпери бизнес борборунун вьетнамдык олигархиялык үй-бүлөгө жана Крим төбөл Камчы Көлбаевдин мурдагы өнөктөшүнө байланышы бар компаниялар базар баасынан арзан алганы жөнүндө айтылат. Болот Темиров жок эле жерден президентибизге сөз келтирип, кытайларга жер сатып жиберди, вьетнамдарга жер сатып жиберди деди. Ошону журналист деп эсептесек болобу? Ал вьетнамдарды алып келиш үчүн 1 жылдан бери чуркайбыз. Кыргызстанга акчасын салып инвестиция алып келиш үчүн. Мындан 2 апта мурун Бишкек мэри Айбек Жунушалиев сүйүнүп телефон чалыптыр. Баягы вьетнамдар акчасын которду, жакшы болду, бизге келип акча түштү деп. Канча миллиард экени эсимде жок, деди Ташиев парламенттин 5 декабрдагы жыйынында сүйлөп жатып. УКМК башчысы ал акчаны президент чөнтөгүнө салып албаганын кошумчалады. Инвестицияларды алып келип жатышат, а Темиров жок сатып жиберишти деп жатат. Ушуну уккан инвестор эртең келбейт, аны журналист эмес, бүлүк салуучу дейт, деди Ташиев. Күн мурун клуб менен Темиров Лайф Аккула ат майданынын 53 гектардан ашык жерин бийлик бөлүп төлөө шарты менен базар баасынан арзан сатканы жөнүндө иликтөө жарыялаган. Иликтөөчүлөрдүн маалыматына ылайык, ат майдан кеткенден 1 күн мурда Айпери бизнес борборунун 6000 чарчы метрге жакын имараты вьетнамдыктарга сатылган. Ичинде дүкөндөр, кеңселер жана ресторандар бар. Бишкектин борборлук бөлүгүндөгү имаратты алар ошол райондогу чарчы метрдин орточо баасынан 1,5 эсеге арзан алышты. Журналисттер бул активдерге ээ болгон компаниялардын артында вьетнамдык олигархиялык үй-бүлө Туан Тран менен анын жубайы жана маркум Крим төбөл Камчы Көлбаевдин мурдагы өнөктөшү турарын аныктап чыгышкан.